Көчөдө кайыр сураган коомубузда бизнеске айланды. Шаарыбызда кайрымдуулук кутуучулары көбөйдү. Улуу кичи дебестен улумдун, баламдын, агамдын операциясына деп шаарыбыздын ар бурчунда, эл көп барчу жерлерде, мечиттерде, ооруканаларда, базарларда кайыр сурагандардын саны арбын. Ал аз келгенде Токмокко, Сокулукка, Кара-Балтага баратам. Жол кирем жок калды же капчыгымды жоготуп алдым, жусум берип турчу деп кычырана кийинген эже агаларыбызды да кезиктирүүгө болот. Алардын кайырмагына жеке өзүм далай жол илингенмин. Бул эмне чын эле кайырчылыкпы же ачык эле уруучулукпу же жалкоонун жалганы бүтпөй жалгандан жан багуубу? Эгер бул андай болсо, анда бул коомубузга канчалык деңгээлде коркунуч алып келет? Атайын баланча кайрымдуулук фонд деген атты жамынып кайрымдуулукка, карлар үйүнө, балдар үйүнө же муктаждардын керектөөлөрүнө жумшалат. Же жакында эле болуп өткөн Баткенге жардам деген дагы окуяда негизи эле мындай учурларда жеке менчигине акча таап жан баккандар четинен чыгат. Эң эле өкүнүчтүүсү булар адамдардын бири-бирине болгон ишенимин жоготуп аткандыгында. Арасында чыныгы муктаждар дагы бар экендигин баса белгилей кетишибиз керек. Урматтуу телекөрүүчү, биз азыр Ош базарындабыз. Дал ушул жерден азыр социалдык эксперимент жасайбыз. Токмокко барышым керек же Сокулукка барышым керек, акчам жетпей калды же капчыгымды жоготуп алдым деген сыяктуу сөздөр менен элдерден жардам сурап көрөбүз. Акырында канча чогулган акча болсо, кайра өздөрүнө сөзсүз түрдө кайтарылып берилет. Эжеке, жаныңызда 100 сом жок белесизби? Кара-Балтага кошелегимди жоготуп алып, акчам жок кете албай атам. Барбы? Берип туруңузчу. Чоң рахмат. Мен Кара-Балтага кетишим керек болчу да, кошелегимди жоготуп алдым. 100 сом жок белесиздер да? 100 сом? Жол берип турчу, пожалуйста. Барбы силерде? Студентсиңерби? Ооба. Канчанчы курс? 1. Кимде канча сом бар? Монета жок, менде 100 сом. У нас самая банкротство, но все. Когда перевел? Последний акчаңар, Чоң рахмат. Бәйке, мен Кара-Балтага кетишим керек болчу, кошелегимди жоготуп алдым. 100 сом берип туруңузчу. 50 сом бербейм? 100 сом керек. Жокпу? Жокпу? Эмне болуп жоготуп? Кошелегимди жоготуп алдым, үйгө кетиш керек болуп атат. Мен сизге кийин картаңыз болсо которуп коем. 50 сом берейинчи. Бирок ишенбей атасыз мага? Ишенем. Ишенесизби? Берип туруңуз. Машинадан алып берсем болобу? Жаныңызда жокпу азыр? Машинадан алып берсем ба? Ладно, чыкс. Кара-Балтага баратканда кошелегимди жоготуп алдым. 100 сом берип тура албайсызбы? Жанымда жок. Эч жокпу? Жок, карточкам бар. Картадан эле кодурсуз болот. 100 сом берип тура албайсыңарбы? Берип туралым. Берип туруңузчу, пожалуйста. Мен кийин сизге картаңызга бир нерсе которуп коймой. Бир минутта времени салсам болобу? Мен Кара-Балтага кетип аткамда кошелегимди жоготуп алдым. 100 сом берип тура албайсызбы? Сом жокпу, 50 сом берип турам. 100 сомуңуз жокпу? Жок. Макул, 100 сом берип туруңузчу. Ар кандай болуп турат? Ошондой ситуация болуп турат. Чоң рахмат. Мына урматтуу көрүүчү, биз дал ушундай 20 минуттанын ичинде социалдык эксперимент жасап көрдүк. Бизде бул жолду 500-600 акча чогулду. Болгону 20 минуттан ичинде. Ошондо бул шуулундар бир күндө канча акча табат? Аймактарда болсо вирус сымал үйлөрүнө чейин кирип, кайрымдуулукка деп акча алып кеткендер көбөйүүдө. Алар 1-2 курстун студенттери. Мен кайрымдуулук фонддо иштедим. Алхам деген ал жакта 2 бала владелец болчу. Основатель. Реклама боюнча барганбыз, барсак айткан, типа 50% силер аласыз, кана 50% кайрымдуулукка жумшалат деп айткан. Хорошо деп биз иштегенбиз. Бизди ар районго, Өзгөн, Кушак, Кара Суу, ушул жактарга чейин барганбыз. Күнүнө 2000-3000, например, мен өзүм эле 2000 иштесем, 100 сом мага берет болчу. Мен делерден ол жакта бир 15 адам иштейт болчу. Офистейми, эмне дейм, ошондой бир нерсе помещение бар болчу. Ошол жакта олордун офиси болчу да. Биз ошол жакка барат элек, акчаны тапшырат элек, 50-син эсептеп бизге берет элек, 50-син өзүлөр алып калат элек. Файл чыгарып берген. Файлда ошол кайрымдуулук фонд деп болгону баягы не деп коет. Эмблемасы, печать басылган ошондойлор экен. Кийинте сүрөттөрү да бар экен. Типа өзү ошо балдар бирөөлөргө же бир нерсе продукт ушуну алып барып бергендер бар экен. Жардам берген бизде барып сүрөткө түшүп ушинткөбүз келген да, анан эми барасыңар деди, но бирок алып барган жок. Если ошондойго иштейм десеңер, карап жүргүлө, бекер өзүңөрдү алдап калбагыла. Улумдун операциясына, нанга, балдарымдын тамак ашына, апамдын боорун алмаштыруу керек деген сөздөрдү шаарыбыздын ар бир жаран уккан чыгар. Биз азыр анализдин акты чогултуп атабыз да. Анализди эметиш үчүн азыр дагы до сих пор ооруйт. Ушундай. Канча сом керек болот?
$500 эмесине. Анализине. Анализ тапшырыш үчүн да $500 бар. Биякта эме жана эмеле биодеке деген эме бар экен. Биз уже көп болсо 1 жума 2 жума болду. Эми үйрөнүп баштадык. Канча убакыттан бери ооруйт? 1 жыл болду. 1 жылдан бери ооруйт. Төшөктө жатат 1 жылдан. Сиз мындай кайрымдуулук, ишенимдүү кайрымдуулук фондуна кайрылып көргөн жоксузбу? Билген эмесмин да. Эми биякта Асел деген эжеден аркылуу билип, ушинтип эметип, өзүбүз эметип көрөлү деп чыктык да. Кайрымдуулук фондко эметели десек, акча төлөп эметесиңер деп бизге ошентип айтышты. Мындай информациясын биле элекмин. Кимдер айтышты? Кайсы фонд? Элдер айтышты. Элдер. Кайрылып көргөн жоксуз? Жок. Номеринен чалып берсеңер. Бул коробканы ким жасап берген? Асел эже өзүбү? Силерге канча процент чыгарып берет? Давай. Волонтер болуп иштейсиздер да? Волонтер болуп иштейбиз. Бизге ушу 50/50 ушундай. Рекламаны кайсы жактан алдыңыз? Рекламаны мен бир эме тааныш кыз аркылуу алгам. Айпера качан диагнозу кандай бул эженин? Бул жака жазбап тура эч кандай. Ошо чалып сурайсыңар өзүм. Сиз деген бул коробканы эже кармап турат, анан өзүңүз болсо башка бирөөгө акча чогултуп жүрөсүз. Башка бул сиңдиңер. Биз ошо коробка жакшы жаза элекпиз да. Жаңы чыгып баштадык. 2 эле жума болду чыкканыбызга. Аты жөнүңүз ким? Медина. Медина. Фамилияңыз? Сейдимарова. Бул жактын фамилиясы кандай? Бияктын энеси болсо Өмүралиев Медер. Медер. Мен мамамдын фамилиясындамын. Канча сом чогулдуңуз? Азыр биздики только $200 эле чогулду. $200 бир неделянын ичинде, бир аптанын ичинде. Жок, 2. 2 аптанын ичинде $200 Биз деген чогулду. каждый пятница эле келебиз да. Кайсы апам? Мектепке барасыңбы? Кале. Барбайсыңбы? Кинеман. Дагы бир кошумчага кетчү орчундуу маселе интернет, Лалафо сайтында, Telegram каналдарында батир беребиз деген шылуундарга туш болгондор көп. Алдангандардын басымдуу бөлүгү студенттер. Квартиранын сүрөтүн коюп, шылуундар арзан баа жазып коюшат. Сизге 1000 сомдон 5000 сомго чейин депозит сурайт. Бронировать этип коюңуз, мен рекламаны өчүрүп коем. Анан кечинде шаарга барганда квартиранын ключун сизге берем деп айтышат. Абайлаңыз. Квартира издегенбиз да, подружкам экөөбүз. Анан издеп баштап Telegramдан издегенбиз. Азыр баарысы Telegramдан издейт. Издеп анан бир эженин номерин тапканбыз. Квартиранын акчасы да бизге жакканда сүйлөшсөк, мен көлдөмүн деген ал эже барып көрүп кетели дегенде. Анан бизге сүрөттөрүн жөнөткөн. Айтканбыз, биз көчөбүз, эч кимди албаңыз десем, ооба деген. Мен рекламаны алып салам, депозит бергиле деген. Анан бизден канча салайлы дегенде, ошол акчанын жарымын сураганда, биз анда 3000 эле которуп турайлы азырынча, анан калганын барганда бересиң, макул деген. Ал жака сүйлөшүп акча салганбыз, эжеге которгонбуз. Ал эже макул, мен уже силерди алдым деген. Анан эртеси күнү биз точно адрести билейли деп жазганда, ал номерден WhatsApp'тан кеткен эмес SMS. Анан чалсак, ал номер уже өчүк да. Анан эртеси күнү кечке чалганбыз өчүк, бүрсү күнү да чалсак өчүк боло бергендей. Бул биринчи жолу болду же буга чейин дагы мындан кийин дагы болду? Негизи мен өзүм биринчи жолу ушул эмеге туш келдим да. Буга чейин подружкаларым да болгон экен, мен өзүм туш келген эмесмин да, биринчи жолу болду мен. Ижарачылардын эсине сизден депозит алдын ала сураса, үй ээсин көрбөйүн, акча которбоңуз. Батирге чыккандан кийин сөзсүз түрдө келишим түзүңүз. Биз сиздер үчүн кара тизмеге кирген көпчүлүк алданган шылуундардын номерин жазып чыктык. Экрандагы номерлерди сүрөткө тартып алыңыз. Сак болуңуз. Мындай көз боемоочуларга ишенимин жоготкон шаар тургундары көңүл бурбай өтүп кетүүгө аргасыз болушат. Анткени бирине берсе жанында эле 4-5 ошол абалдагы инсан. Кечин эле алакандай элибизде ушунчалык кайрылыштардын саны өстүбү. Жада калса мектеп окуучулары дагы алдыңан чуркап чыгып, акчамды жоготуп алдым деп жалооруу карап акча сураганы бул бизди ары таң калтырса, ары өкүндүрбөй койбойт. Алардын даяр тамакка жаш балдарды көндүрүү алардын келечегине кескин таасирин дагы тийгизет. Биз алардан келечекте эмнени үмүт кылабыз? Бул дагы жоопсуз калууда. Дал ошол кайыр сураган инсандар балким жанына тараза коюп алса, кимдир бирөө көбүрөөк жардам бергиси келмек. Анткени муктаж инсанга балык эмес, кайырмак берүү керек.